китепте мындай деп жазылган: баш ийдириш үчүн биз атты ооздуктап, анын бүт денесин башкарабыз. Кеме канчалык чоң болсо да, канчалык катуу шамалдар менен жүрсө да, кемечи аны кичинекей эле бургуч менен каалаган жагына бурат. Ошол сыяктуу тил да дененин кичинекей эле мүчөсү, бирок көп нерсе кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Адамдын тили денедеги кичинекей мүчө болсо да, анын таасири чоң экени бизге белгилүү. Тил аркылуу адамдар мамиле түзүшөт, билим алышат, мыйзамдарды чыгарышат, маданиятты өнүктүрүшөт. Дээрлик бардык иште тилдин катышы бар. Бирок тил аркылуу жамандык да жасалышы мүмкүн. Бир эле сөз менен адамды кубантса болот. Ошол эле учурда жүрөгүн жаралап коюу да мүмкүн. Тил акылмандыкка да, акылсыздыкка да жетелей алат. Акылдуу сөз адамдарды шыктандырат, үмүт берет, биримдикти күчөтөт. Бирок куру сөздөр, ушак жана жалган айыптоолор коомго жана жеке адамдарга чоң зыян алып келет. Ошондуктан тилди көзөмөлдөө бул адамдык сыпаттын көрсөткүчү. Адам өзүнүн сөздөрүнө кылдат мамиле кылышы керек. Кээде бир эле шылдың катары айтылган же орой сөз өмүр бою эстен кеткис жарат калтырышы мүмкүн. Ооздон чыккан сөз кайрылып келбейт. Ошондуктан ар бир сөзүбүздү ойлонуп сүйлөө зарыл. Тил адамдардын жүрөгүндө эмне бар экенин көрсөтөт. Жакшы нерсеге толгон жүрөктөн жакшы сөздөр чыгат. Ал эми жамандыкка толгон жүрөктөн ачуу, жамандыкка чакырган сөздөр чыгат. Ар бир адам өзүнүн тилин көзөмөлдөөгө үйрөнсө, ал башкалар менен болгон мамилесинде да, өзүнүн ички дүйнөсүндө да тынчтыкка жана гармонияга жетише алат. Сабырдуулук менен сүйлөгөн адам конфликттерди азайтат, башкаларды түшүнүүгө умтулат. Ал эми ачууланганда тилди тыюу оңой эмес нерсе. Жакшы сөздөр болсо адамдардын ортосунда мамилени бекемдейт, ишенимди арттырат, адамдардын жүрөгүнө жарык алып келет. Ошондуктан ар бирибиз тилибизди жакшылык үчүн колдонууга умтулушубуз керек. Жыйынтыктап айта турган болсок, тилди туура колдонуу бул жоопкерчиликтүү иш. Аны оожок колдонуу зыян алып келиши мүмкүн. Ал эми акылмандык менен колдонуу жашоону кооздоп турат. Андыктан ар бир айткан сөзүбүзгө жоопкерчилик менен карайлы.